Бул сабакта P2P торговлянын артыкчылыктары менен кемчиликтери жөнүндө сөз кылабыз. Мунун эң биринчи артыкчылыгы сиз бияка салган акчаңызга эч кандай товар сатып албайсыз. Акчаңыз дайыма жаныңызда болот, же доллар түрүндө, же сом түрүндө. Экинчи артыкчылыгы баардыгын үйрөнүп, бир жолго салып, баарын түшүнүп алгандан кийин башка жумуш менен чогуу алып кетсеңиз болот. Артыкчылыгы экиден көп негизи, бирок аларды айтпай эле коеюн дедим. Аларды буюрса иштеп баштасаңыздар өзүңүздөр көрүп аласыздар. Андан көрө кемчилигине бир аз убакыт бөлсөк. Эң биринчи кемчилиги доллар арзандап же кымбаттап кетиши мүмкүн. Мисалы, сиз эртең менен доллар сатып алып 83 сомдон 86 сомдон сатып ийем деп пландап атасыз, бирок ошол күнү сиз доллар сатып алгандан кийин доллар түшүп кетиши мүмкүн. Же болбосо сиз кечке чейин долларыңызды 86 сомдон сатып бүттүңүз. Бүгүн эртең менен кайра 83 сомдон доллар алайын деп атканда доллар 95ке чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Үчүнчүсү, банктар картаны блокировать эте башташы мүмкүн. Бул бизде азыр жок. Азыр бир дагы банк биздин карталарды блокировать этпейт. Жапжаңы карта ачып туруп эле ошол жерден эле 30 000 сом, 50 000 сом ары бери жөнөтө берсеңиздер эч нерсе болбойт азыркы убакта. Бирок Россияда карточканы блокировать эткен аябай күч алып атат азыр. Эгер биздин банктарда блокировать эте баштаса, алар силерден сурашы мүмкүн. Бул акча каяктан келди, же болбосо кимге жөнөттүң, эмнеге жөнөттүң, кандай максат менен келип атат, кандай максат менен жөнөтүп атасың деп ошондой суроолорду сурашы мүмкүн. Бул дагы кемчилиги. Андан кийинки кемчилиги, силер мисалы бүгүн регистрацияны кылсаңар, ошо регистрация кылган күндөн баштап 30 күндөн кийин гана акча таба баштайсыз. Бул Binance'нын эрежеси, муну биз эч нерсе кыла албайбыз. Эгер буга чейин регистрацияңыз болгон болсо, анда жакшы. Сиз эң башкы порогдон өткөн болосуз. Сиз акырындан акча таба берсеңиз болот. Банковский карточкаңар жок болсо, карточка заказ бересиңер. Загрант паспорт жок болсо, загрант паспорт заказ бересиңер. Анткени верификация кылуу үчүн загрант паспорт керек. Андан башка дагы нюанстарын үйрөнө бересиздер 30 күнүн ичинде. Төртүнчүсү, гарантия жок. Эч ким биякта эч кимге гарантия бере албайт. Башка жумуштарда эле бул жерде жыйынтык сиздин аракетиңизден жана ушул жумушка салган акчаңыздын көлөмүнө жараша болот.